2 мүнөттө адамдарды өзүңө тартуу. Сиз сүйкүмдүү адам болуп турулуш керек деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок айрым адамдарга бул табиятынан берилсе да, сүйкүмдүүлүктү үйрөнүүгө болот. Канчалык акылдуу, чебер же тажрыйбалуу болбоңуз ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүңүз адамдарды өз тарабыңызга тарта билүү. Аларды ынандыруу жана алар менен байланыш түзө билүү жөндөмүңүзгө көз каранды. Адам табиятынын эң терең муктаждыгы өзүн баалуу жана керектүү сезүү. Ошондуктан сүйкүмдүүлүктүн жана коммуникациянын өнүктүрүүнүн сыры башкаларга алардын маанилүүлүгүн сездире билүү. Сүйкүмдүүлүктү өнүктүрүүнүн бир нече негизги элементтери бар. Алар достук мамиле, ыраазычылык, жактыруу жана суктануу. Биринчи элемент достук мамиле. Башкаларга бере ала турган эң мыкты белек бул эч кандай шартсыз жакшы мамиле. Башкача айтканда, адамдарды кандай болсо ошондой кабыл алуу. Достук мамилени көрсөтүүнүн эң жөнөкөй жана эң күчтүү жолу жылмаюу. Жолукканда чын дилиңизден жылмайсаңыз, адамдар өздөрүн баалуу жана маанилүү сезе башташат. Экинчи элемент — ыраазычылык. Ыраазычылыкты чоң же кичине себеп болсун, ар бир мүмкүнчүлүктө рахмат деп айтуу менен билдирсе болот. Айланаңыздагы адамдардын сиз үчүн жасаган ар бир ишин байкап, ыраазычылык билдирүүнү датка айлантыңыз. Башкаларга жылмайып, ыраазычылык билдиргениңизде алардын өзүн баалоо сезими гана эмес, сиздики да жогорулайт. Ал эми кимдир бирөөнүн өзүн баалоосун жогорулаткан сайын, өзүңүздү да көбүрөөк жактыра баштайсыз. Үчүнчү элемент — жактыруу. Ар бир адам аң сезиминин тереңдигин жактырууга муктаж. Ошондуктан кимдир бирөөнү чын дилиңизден мактасаңыз, анын маанайы көтөрүлөт. Бул сиздин адамды чындап угуп жатканыңызды көрсөтөт. Анын айткан сөздөрүн гана эмес, эмнени айткысы келгенин да түшүнгөнүңүздү билдирет. Жеке өнүгүү, жеке онлайн бренд. Мен ушундай адамдар үчүн жабык клуб ачып жатам. Кааласаң комментарийге плюс калдыр.